Мухаммед Алинин бир айткан сөзү бар го, жаздырып койгон экен. Кичинекей кызына суроо берип атат. Кызым дейт, мен Тегерандан Стамбулга учуп келатып угуп атам. Ар бир нерсе бу дүйнөгө максаты менен жаралат деп атат. Күндүн максаты эмне, күндүн пайдасы эмне десе карап туруп, кызынын берген жообун карап, ашып барса 4 жашар кыз ошолгучу. Күн бизге де жарык берет дейт. Анан күн бизге жылуулук берет дейт. Анан күн чыкканда иштейбиз, күн чыкканда ойгонобуз. Ошол сыяктуу кызым дейт, күн сыяктуу сенин да максатың бар. Эми айтып берчи, сенин максатың эмне, сенин пайдаң эмне адамзатка? Ушундай суроолорду биз балдарга беребизби? Тескерисинче, бир чыгармада мен китеп боюнча айтып атпаймынбы? Балдар күнү деген бир күн бар дейт. Андай күндүн эмне кереги бар дейт. Бала ойлонуп атат, андан көрө апам менен сүйлөшө турган күн, суроолорго жооп бере турган күн кылып койбойбу деп бала ойлонуп атат. Ошон үчүн балдардын суроолору көп, жообу жок калып атат. Анан келип дудук балдар, мокок балдар, кургазору тар балдар, окуга кызыкпаган балдар чыгып атат. Көбүрөөк барлашалы, көбүрөөк сүйлөшөлү. Ошентип отуруп, Кудай кааласа балдар өсөт, сөз баштаган эл баштайт дейт, арасынан президенттер чыгат, арасынан акылмандар чыгат, данышмандар чыгат. Китепте чындап тарых бар, санжыра бар, накыл сөздөр бар. Мен мисалы кыйгак деген сөздү биринчи жолу ушул жылы окудум. Бутун кыйгак тилиптир деп. Эрдин желки басыптыр дейт, желки эмне экенин буга чейин билбейт элем. Жаңы төрөгөн аялды мартуу басыптыр дейт, аны билбейт элем. Жакында китептен үйрөндүм. Эчки оттогон жерде жыландар көп болот экен. Неге билесиздерби? Анткени жылан жандыкты чакканда ошол уусу чыгып кетип өзү өлүп калышы мүмкүн экен. Ошол уусун кайтарыш үчүн эрмендин бүрү ачуу болот го, ошону менен кайра уусун толуктайт экен. Эчкилер, эрмендер көп жерде оттойт экен. Китептен күн сайын сөз үйрөнөбүз, китептен идея алабыз. Анткени китеп окубасаң ой өрүшүң кеңейбейт. Ыймандуу адамдын 5 сыпаты бар. Биринчи, ишеними түз болот. Экинчи, ден соолугу, дени бакубат болот. Үчүнчү, ой өрүшү, ой чабыты кенен болот. Эстеп калыңыздар. Төртүнчү, кечиримдүү айкөл болот. Бешинчи, убактысын ирээттүү пайдаланат. Кыргызда бир сөз бар, ирээси иште ийгилик болбойт деп. Германияга барсак дейт, концерт болуп атат дейт. Кыргыздардын концерти. Кыргыз маданиятынын күндөрү болуп атат дейт. Анан ушинтип отурам дейт жазган киши. Аркамдан үн чыгып атат дейт. Айланайын кыргызым, садаган кетейин кыргызым. Ушу комузга сенин жарашканын кара, сенин комузга Дилшат Кангелдиев ойноп атат эле дейт. Кызыңдын комузга жарашканын кара, комузга сенин жарашканыңды кара. Булардын үнү деле башкача, кийими деле башкача, салты деле башкача. Айланайын кыргызым деп атат дейт. Ким деп немистер бүт аркамда карасам дагы бир немис сүйлөп атып турушат. Кадимки деле немис дейт. Анан эптеп кармап таанып анан сүйлөштүм дейт. Бүткөндөн кийин сүйлөшсөм, биз Кыргызстанда чоңоюп, эгемендүүлүктөн кийин келген немистербиз дептир. Ал жактын немис болгону менен биз кыргыз болуп калыппыз. Бул жактын немистер такыр башкача экен. Ишине барат, үйүнө келет, карат ишине барат. Бирөөнү бир куюм чайга да чакырбайт экен. Бири менен бири иши жок экен. Кыргызымдай айкөл, берешен, ичиндеги сыртында оозун ачса жүрөгү көрүнгөн эл аз эле болот. Кыргызым, айланайын кыргызым, бар болгула, ушунуңардан жазбагыла деген экен. Ошондой элдин укумубуз, тукумубуз ушуга сыймыктангыла. Мына ушундай кыздар, татынакай кыздарды Япониядан көрбөйсүң, Америкадан көрбөйсүң. Мен бойдок болчумун, чындап кеткем, анткени атам уруксат берген, балам, кааласаң оозуна сала берген экен. Анда мен чет өлкөгө чыга эле келем. Балам сага эркиндик, кааласаң орус ал, кааласаң немис ал, кааласаң япон ал. Бойдок болчумун, кыздарын карап көрүп, кантип буларга үйлөнөм, кантип жашайм деп ойлонгом мен чын. Булардын бирөөсүн алып анан кыргыздын кыздарын ойлогон сайын ыйлап жүрүп өтүп кетпейин деп эле кайра келгем бу жака. Анткени кыргыздын кыздарына татынакай кыздар жок. Биздин байбичелер, апалар да татынакай, байкасаң жылдыздуу болуп карайт. Не себептен дегенде булар баталган, кайнатага кызмат кылган, кайнэге кызмат кылган, жамандык жакшылыкта кошуна колдонгонго да кызмат кылган. Кызмат эле кыла бер, баталасың, жүзүңдө нур болот, кадырың бийик болот, бара-бара адамдардын жүрөгүн аласың. Ошон үчүн кайра келдим. Айтайын дегеним, биздин жигиттерде келишимдүү жигиттер жок, ана Кемаль ал тандалып отуруп чыккан эле бир герой. Чын айтам. БТСтин балдары бар го, балдар караганда кыздарга окшошкон. Blackpink'тин неси жакшы айтылачы мага? Игра в кальмары, каякта желмоозду бар көрүп атасың. Мына биздин убакта сону кинолор бар эле. 17 мгновений весны десем балдар күлөт азырчы. Ну погоди да мультфильм бар десең дагы күлүшөт. Ар бир заман өзүнүн доору болот экен, өзүнүн баалуулугу болот экен. Айтайын дегенимчи, биздин жигиттер эгерде чындап ошолордой жасап, ошолордой баксаң, укмуш жигиттер чыгат. Мына ушул жигиттердичи Түркияга апар жашай берет, Кореяга апар жашай берет, Москвага апар жашай берет. Бирок Кемальди алып келип Аксууга бир жыл шарткылачы көрөйүн. Тиши түшүп, жүдөп, какап, бети бырышып, капкара болуп, чөчкүрүп бышкырганда биздин жеңелер акча топтоп туруп өздөрү узатып коет. Айланайын экинчи келбе.
Ошон үчүнчү каяка барса да майын чыгарган, жашап кеткен, келишимди десең келишимди, күчтүү десең күчтүү, эрктүү десең эрктүү, Кудай кыргыздын жигиттеринен эч кимди калтырбасын. Кудай кааласа. Арыстан бардык жаныбарлар жеңе албайт экен. Арыстанды жеңе турган күчтүү жаныбарлар көп эле экен. Аю кээде жеңип коет экен, кээде жолборс жеңип коюшу мүмкүн экен. Бирок эң башкысы арыстанда жүрөк бар экен да. Мисалы биз пилди көрсөк, пил бизди тебелеп кетет, күчтүү, чоң деп ойлойбуз го. Арыстан сүйүнөт экен, көп эт келет депчи. Ошондойчу өзүбүзгө ишенген эл бололу. Дух күчтүү болсун. Кудай калса, дух эле болсо, өзүгө ишенсек, Кудай бизге берет. Кудай биздин оматыбызды арттырат. Кудай биздин жолубузду ачат. Ошон үчүн берекелерим, жаратканга баш ийип жашайлы. Бир, эстеп калыңыздар. Жаратканга биринчиден кул болуп жашайлы. Экинчиден жаратканга дос болуп жашайлы. Үчүнчүдөн жаратканды эстеп жашайлы. Төртүнчүдөн жаратканга баш ийип жашайлы. Бешинчиден жаратканга шүгүр анан тоо болуп жашайлы. Бул өтө маанилүү. Эң сулуу кыздар бизде. Эң келишимдүү жигиттер бизде. Эң акылдуулар да бизде. Ошол акыл ойгон эле. Эгер ойгоно турган болсочу, япондордун да суктанат, кытайлардын да суктанат. Кудай кааласа, экономикалык потенциал бизде, эң кооз жаратылыш бизде. Эң сонун фауна, эң сонун флора бизде. Эң сонун микроклимат бизде. Эң сонун кен байлык бизде. Билесиңерби? Кумтөрдү каздык, ичиндеги алтынын алдык. Бирок андан Кыргызстандан ашып барса, 15 000 адам гана пайдасын көрдү. Элге пайдасы жеткен жок. Бирок зыяны жетип атат. Экология көргүлүгүн көрдү. Мөңгүлөр талкаланды. Бирок жердеги алтын барго, аны чыгарган проблема эмес. Адамдардын көөдөнүндөгү алтынды чыгаралы. Адамдардын потенциалын казып чыгаралы. Мына булар кылган иштен ар бир адамга пайдасы бар. Бирөөлөргө пайдабыз жетсин, зыяныбыз жетпесин. Көңүлүн көтөрөлү, кокус көңүлүн көтөрбөсөк, жок дегенде көңүлүн чөгөрбөйлү. Аркадан жакшы сүйлөйлү. Ал жакшы сөз тилден чыкпаса, жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Кыргызстан келечеги кең өлкө. Потенциал аябай чоң өлкө. Дүйнөдө бир эле Сүккөл бар. Бир эле Сулайман тоо бар. Бир эле Карыл чоку бар, бир эле Айгүл тоо бар. Бир эле Кыргызстан бар, бир ата бар, бир эне бар, бир жүрөк бар. Жүрөктү, башты, атаны, энени жоготкан кандай болсо, мекенди жоготкон ошондой. Мойнубуздагы аманат, окуйлу, өсөлү, жетилеле, Кыргызстанды көтөрөлү. Келечегибиз кең болсун, ыкыбалыбыз ала тоого тең болсун. Бар бол Кыргызстаным.